Улуу Британияда таксиде, коомдук транспортто жана коомдук жайларда сөзсүз бет кап кийүү талап. Ал эми кафе, ресторандар, эс алуучу жайлар кечки саат 10дон таңкы 5ке чейин жабык болушу зарыл. Коомдук жайларда 15 кишиден ашык чогулууга тыюу салынган. Стадиондор болсо октябрь айында ачылбайт. Жумушчулар аралыктан иштөөгө өтүшү керек. Мына ушундай жаңы чараларды министрлер кабинети киргизген. Анткени бир сутканын ичинде эле Англияда 5000ге жакын адамдын инфекция жуктурганы аныкталган. Коронавирустун жайылышынын алдын алуу үчүн киргизилген жаңы чектөөлөрдү сактабагандарга карата айып пулдардын өлчөмү жогорулады. Мен түпкү оюмда бул талаптар менен кимдир бирөөнүн эркиндигин басмырбагым келген жок. Бирок биз азыр ушул чараларды көрбөсөк, анын залакасы тийип, катаал чараларды киргизүүгө аргасыз болуп калабыз. COVID-19 менен күрөш токтой элек. Мен инфекцияны жеңерибизге ишенем. Ошондуктан учурда жалпы кызыкчылык үчүн жоопкерчиликтүү болушубуз керек. Биз ушуну менен бардык кыйынчылыктарды жеңебиз. Европада ушу тапта коронавирустун экинчи толкунунун эпкини күч алды. Күн мурун Францияда инфекциянын жаңы 5000ден ашык учуру катталды. Германия башка өлкөлөрдө эле адамдарды көп топтолбоого чакырууда. Исландия бийлиги бул COVID-19дун экинчи толкуну эмес, үчүнчү толкуну жөнүндө кеп кылууда. Ал эми Джонс Хопкинс университетинин маалыматына таянсак, АКШда коронавирус пандемиясынын кесепетинен көз жумгандардын саны 200 миңден ашты. Дүйнөлүк статистикада АКШ инфекцияга чалдыккандар боюнча биринчи орунда. Коронавирус дээрлик 7 миллион адамга жуккан. Кийинки сапта Индия, Бразилия жана Орусия турат. Жалпысынан дүйнө жүзүндө ооругандардын саны 31 миллиондон ашты. Ошол эле маалда Түркияда акыркы суткада коронавирустун 1700гө чукул жаңы учуру катталып, 65 бейтап каза тапты. Күндөн күнгө вирус жуктургандар көбөйүп жатат деп айтылат өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигинин маалыматында. Стамбул шаарындагы ооруканалардын биринде 7 жылдан бери иштеп келе жаткан кыргызстандык дарыгер Иманалы Дүйшеев ал жактагы эпидемиологиялык абал тууралуу буларды айтып берди. Азыркы учурдагы эпидемиолог абалды айтсам, биринчи волнанын экинчи пики деп айтышат көпчүлүк эксперттер. Турцияда ошол баарыбыз эле маалым болгондой, бул негизги 3 куралга аябай маани беришти. Башынан баштап бул социалдык аралык дейбиз, ошо 1,5-2 метрдик маска, анан колдорду антисептика менен антисептик эмелерди колдонуп таза кармоо, өзүбүздү ошол нерсеге көндүрүү болчу. Бирок бул нерселер бир жагынан жеңил көрүнгөн менен күнүмдүк жашоого кетириш, күнүмдүк жашоо адат кылыш кыйын болду. Дарыгер-реаниматолог пандемия маалында адистердин жетишсиздиги байкалган учурда 16 кесиптеши менен келип Бишкектеги улуттук госпиталда жана Кыргыз-Түрк достук ооруканасында бейтаптарды дарылоого кол кабыш кылган. Кыргыз элибизге кайрылып кетсем, ошол учурда бир үй-бүлөдө бир канча кишиге жоготуулар болду. Ошол жоготууларды эске алсак, жана өзүбүздү, туугандарыбызды, ата-энебизди, жакындарыбызды ойлосок, мекендештерди ойлосок, жана биз буга баарыбыз бирге күрөшүшүбүз керек. Бул бир эле врачтардын же бир эле милиция кызматкерлеринин жумушу эмес. Булар бир жарандын өзүнүн бир милдет деп эсептейм. Ошон үчүн кайрадан кыргыз элине кайрылам. Ушул жөнөкөй куралдар, бирок аны биз адат кылышыбыз керек, ошолорду унутпайлы. Ушул суук айларда өзүбүздүн иммунитетти жакшы карап, жакшы тамактануу менен эсен аман өткөрүшүбүз керек. Республикалык штаб кабарлагандай, Кыргызстанда акыркы суткада коронавирус инфекциясынан 108 бейтап айыкты. Өткөн суткада каза болгондор катталган жок. Ошол эле учурда 88 кишиден илдет аныкталды. Анын ичинен 5-өө медицина кызматкери. Акыркы күндөрү өлкөнүн түштүгүндө коронавирусту жаңы жугузуп алгандардын саны азайбай жатат. Бүгүн Баткен облусунда 29 киши жуктурса, Ош облусунда 24 киши вируска кабылды. Ошондой эле стационарларда 539 бейтап медициналык жардам алып жатат. Ал эми 1600дөн ашык киши үйүндө дарыланууда. Мээрим Дүйшөналиева, Жантай Макенов, Пирамида.